эң суу кыштагы жайгашкан. Карагучураак кой. Өрөөндүн батыш тарабындагы Калмак ашууда Соңкөл менен байланыштырган негизги машина жол магистраль өтөт. Калмак ашуу калың кардан кыш айларында жабылып, май айларында гана ачылат. Соңкөл бийик тоо өрөөнүндө деңиз деңгээлинен 3013 метр бийиктикте жайгашкан. Узундугу 29 километр. Жазылыгы 18 километрге жетет. Аянты 270 чарчы километр. Кыргызстанда аянты боюнча Ысык көлдөн кийинки экинчи көл. 9,2 метр. Эң терең жери 13,2 метр. Суу агып чыккандыктан көлдүн деңгээли анчайын өзгөрбөйт. Жээк сызыгынын узундугу 102 километр. Пайда кылган. Суунун температурасы жайында 11-12 градус Цельсия, кышында 3 градустан ашпайт. Элинен 3000-3400 метр бийиктикте турат. Аба ырайы кышкысын январда -20 градус. Жайкы июль айында 11 градус Цельсия. Жаан-чачындын жылдык нормасы 300-400 миллиметрге жетет. Негизинен Соңкөлгө келет. Көлжегинен анча алыс эмес аянтчыларда боз үй шаарчылары жыл санап кеңейүүдө. Экаты Кар кыш айларынын башында жана аягында Кочкор өрөөнүнө. убагында дээрлик кар түшпөйт. Өрөөндө жааган карды Ада шамал айтып кетет. жер калат. Кар жатпас кара кочкор деп ошондон улам айтылат. Ада. Ал эми ыктоо жерлерге жана айыл иштерине түшкөн кар тез эле эрип кетет. Улгайган адамдар мурунку мезгилдерде кар жаабагандыгын да эскеришет. Кочкор өрөөнү кышкысын малга жайлуу болуп кол карабайт. Алган эмес жут болгон жылдары нарын тараптан ашу ашып, короо малдарын айдап келип, кыштап кеткендери дагы болгон. Азыркы учурдагы глобалдык экологиялык өзгөрүүнүн таасириненби, кээде өрөөндө аба ырайында ар кандай күтүүсүз өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Bir durus берип. Жаз мезгилинде өрөөн ичи күн жылып көгөргөнгө чейин бозомук тартып турат. Мына ушул жаз айларында жана кеч күздө өрөөндүн батыш тарабындагы ийри суу, сөөк капчыгайынан жана кызарттын белинен башталган ызгаардуу шамал келет. Кишилер көз ачырбай кайталанып жаткан шамалга карап, иштеринен нааразы болбосо, негизинен өрөөндөгү жергиликтүү адамдар бир нече күн кээде жумалап келген бул шамалга анча деле маани беришпейт. Kempir eylep başladı dedi. Sözlerden çıt dedi. Nada uşunda şamalda. Amgaktardı жүрүп barına. Çöldüktü. Tarmal sazlarla. Өткөн кылымдын 70-жылдарында өрөөндүн батышынан каптаган шамалдын ылдамдыгын басаңдатып айыл чарбасына экологияга болгон зыянды токтотуш үчүн Токой чарбасынын аракети менен өрөөндө бак дарактар отургузулган. Чуун арык сууларынын жайылмасынан орун алып, суу жээктей ар түрдүү дарак, бадалдар, көбүнчө тал, чычырканак, жылгын жана башкалар өсөт. Токой жамааттары келечекте жасалма Токой аянтчаларын, жаратылыш парктарын кеңейтүүнү пландоодо. Бул иш-чара үчүн азырынча Токой чарбасында атайын иш алып барган өчөт даярдоочу питомниктер бар. Коён, чил, кекилик жана башкалар байыралган. Бирок окумуштуу биологдордун изилдөөсү боюнча Кочкор өрөөнүндө Кыргызстанда болгон бардык жапайы жаныбарлар жана канаттуулар жашайт. Орто Токой суусактагычы Кочкор районунун аймагында Кыргызстандагы эң алгачкы курулган жана көлөмү боюнча Токтогулдан кийинки экинчи суусактагыч. Суусактагыч Кочкор районунун аймагындагы суулар менен толукталып турат. Деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте. Узундугу 18 километр. Эң жазы жери 5 километр, терең жери 47 метр. Суу сыйымдуулугу 470 миллион куб метр. Кыргызстандын 86 миң, Казакстандын 34 миң гектар жерлерин суу менен камсыз кылат. Азыркы учурда суу сактагычты балык чарбасын өндүрүүгө дагы колдонууда. Айдоо аянттарында буудай, арпа, бир жылдык жана көп жылдык чөп, картошка өндүрүшөт. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында колхоз совхоздор жоюлуп, дыйкан чарбаларынын пайда болуусу алгачкы кыйынчылыктардан кийинки жетишкендиктер ушул болду. Жерге жакын болуп, анын сырын түшүнүүгө жетишти. Азыркы талапка жараша жемиш бактарын жана жашылчанын түрлөрүн өстүрүшүп, аларды кайрадан иштетүү эрежелерин дагы өздөрү
Maçlıkta bar işliyor işte. Ayılдар бири-биринен анча алыс эмес жайгашкан. Турак үйлөр, мекемелер, Чукур эле. мектептер, маданий клубтар, оорукана жана башка социалдык объектилердин көбү мурунку совет доорунда курулуп ишке берилген. Бирок кийинки убактардагы элдин социалдык акыбалынын өзгөрүшүнөн улам жер титирөөгө туруштук бере турган, ошону менен катар жашоого ыңгайлуу өрттүү үйлөр курула баштады. Социалдык тармактагы курулуштар аз болгону менен жаңы салынган жеке менчик ар кандай имараттар басымдуулук кылат. Каракоо Koşkur Өрөөндөгү kışta. алгачкы эл отурукташкан кыштак. 19-кылымдын экинчи Neyse ярымында koşkur. Уйгур, өзбек саудагерлери отурукташкан. 1901 мында жолчуларды тейлөөчү чайкана жана мечит Cungal kartkandı ben. кийинчерээк орус дыйкандары Girip көчүп gittim. 1909-жылы Столыпин кыштагы деп аталган. Bayınka. 1916 жылкы көтөрүлүштө жергиликтүү кыргыздар орустарды сүрүп чыгып, аты кайрадан Каракоо аталган. Karakol. Азыр Кочкор кыштагы райондун борбору. Кочкор суусунун түштүк тарабында Бишкек шаарынан 200 километр түштүк чыгышта жана Балыкчы темир жолунан 55 километр түштүк батышта жайгашкан. Архивдик маалымат боюнча 1911-жылы негизделген. Кочкор кыштагынын негизги планы 1971-жылы Кыргыз курулуш долбоорлоо институт тарабынан иштелип чыккан. Калкы 15 миңден ашык. Акырындык менен Çolpan ne mına bizden? Çolpan gidiyor. Dayanım şaktı уборка alçı da bakmış. Bal piş balan bakam dedi. Bak toğul deyen işi işte çıkan o. Кочкор өрөөнүндөгү тарыхый табылгалар, археологиялык эстеликтер, байыркы көрүштөндөр, петроглифтер жана шаар чары окумуштуу археолог тарыхчылар тарабынан изилденип келатат. Өзгөчө советтик мезгилде белгилүү окумуштуулардын коштоосунда археологиялык каза саймалуу таштарды изилдөөлөр кызуу жүргөн. Бул иштер кээ бир окумуштуулар тарабынан азыр дагы уланууда. Кумдөбө байыркы Кумдөбө мен bir классташмыш Çok diyor. Baykesi, cisi, singleri var okudu o internet. Окумуштуулардын болжолунда Көп сап туган. куруларына таандык деген мындай көрүстөндөрдүн Zavs kılattı işte çıkın papası. Hakim болот. деген. Hakim ovna. 40 çoronун күмбөзү чийки ыштан бышыктап салынган. Изилдөөчүлөрдүн болжолунда 16-18 кылымда